Биринчи сорт арпаламагыла мен. Биринчи репродукция 225 кг. Кубанычбек Аркарчиев быйыл карамагындагы 1 гектар аянтка жогорку сорттогу арпа буудай үрөөнүн эгүүнү максат кылган. Дыйкан түшүм мол болуш үчүн анын үрөөнү да мыкты болушу керек дейт. Андыктан бүгүн мамлекеттик материалдык резервдин кампасынан келген мамлюк сортундагы арпанын үрөөнүн сатып алды. Дыйкан аны 4,5% үстөк менен 2 жылда Айыл банк аркылуу төлөп берет. Буга чейин айылдан эле алып айдай берчүбүз, үрөөн болгондо эле. Анан эми жакшы деп атат, эми айдап көрөбүз да. Эгин келди дегенден келип жыйышып антип анан ушу алайын деп келдим. Быйыл айдап көрөлү деп ушу. Быйыл мамлекет тарабынан Айыл банк аркылуу 4,5% менен 2 жылдык мөөнөткө насыя түрүндө чарбаларга жана дыйкандарга үрөөн берилүүдө. Нарын облусунда 700 тонна арпа жана 500 тонна буудайга өтүнмөлөр жиберилген. Алардын алгачкылары Нарын районунун Эмгек Тала, Эмгекчил, Жамбулак жана Ак Кудук айыл аймагына жеткирилди. Жеңилдетилген насыя аркылуу үрөөн алуунун шарттары да жөнөкөй. Бул эми 4,5% менен жеңилдик менен Айыл банк аркылуу кредит менен эл алат. 50%-ын быйыл 2022 жылы сеп төгүп, калган 50%-ын 2023 жылы кутулушат төгүп. Ошентип жазгы талаачылыкка камылгалар кабыл тең. Бирок дыйкандарды чочулаткан маселе күйүүчү майлоочу майлардын баасынын күн санап көтөрүлүп жаткандыгы. Бул жааттан алганда Нарын району жалпы 453 тонна керектесе, учурда дыйкандардын 25% күйүүчү май менен камсыз болушкан. Дыйкандар КСМден кичине кыйналып атышат. КСМ жалпы керектелүүчү 453 тонна керектелсе, район боюнча колдо бары ушул 112 тонна гана болуп атат, калганда жетпей атат бүгүнкү күндө. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусунда жалпы 110 000 гектар жер айдоо иштерине пайдаланылып келсе, анын 76 000-ине тоют өсүмдүктөр өстүрүлөт. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл климаттык шартка ылайыктуу чычырканак, карагач жана сафлор сыяктуу маданий өсүмдүктөрүн кластердик ыкма менен өстүрүү колго алынууда. Бул үчүн иштетилбей жаткан 10 000 гектар аянт сыноо иретинде пайдаланылат. Көбүнчө биз эми бул тажрыйбаны көлдөн алганга аракет кылдык. Анткени алар бир жанагы огороддордун жөн эле чөп айдап коюп жаткырбай, алар ошо алмасын, абрикосын, башкаларын, карагаттарын тигиптир. Анан өзгөчө чычырканакты дагы кийинки учурда өздөштүрүп атат да. Бул текенеги жок, атайын маданиятташтырылган деп коет. Быйыл мамлекет дыйкан фермерлерди даректүү колдоого алды. Алсак 6% менен жеңилдетилген насыялар берилип баштады. Ал эми иштен чыккан ирригация системасын калыбына келтирүү үчүн өлкө казынасынан 1 миллиард сом бөлүнсө, анын 106 миллион сому Нарын облусуна тийди. Бул каражатка бардык райондордогу, айыл аймактардагы каналдар тазаланып, насостук станциялар оңдолууда. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деме.